Учурда базарда 11 кап ундун баасы 1900 сомдон башталып 2500 сомго чейин сатылат, бирок 2023 жылдан баштап ундун баасы 15%га чейин көтөрүлөрү айтылды. Бир эле ун эмес, кумшекер жана өсүмдүк майы күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн баасы дагы көтөрүлөрү айтылды. Бир кабы 1,5 миң сомдон сатылып турган ундар 2020 жылдагы карантинде экесе кымбаттап, ал тургай ун талашкан учурлар болгон. Ошондон кийин баа өсүп, кайра түшкөн жок. Эми болсо 1 январдан тарта баа дагы көтөрүлүшү мүмкүн болуп жатат. Ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы 2023 жылдан баштап чет мамлекеттерден импорттолгон азык-түлүктөрдөн өкмөт 12% киреше салыгын ала баштаарын, мындан улам чет элден кирген баардык азык-түлүктөрдүн наркы көтөрүлөрүн билдирди. 12% салык косо ундаргачы, анда элге кыйын болуп калат. И так кымбат болуп атат. Мына ол мисалы Казакстандан келиши палан 100 километр. Май мына кымбат болуп атат, машиналар куйган майлар, ГСМдер. Анан еще салык кошулса, анан элге кичине элди ойлосо, эми мындай нерсе кошпой эле коюш керек да продуктагачы деп ойлойм, мен жеке оюм да. 2021 жылдын сентябрынан ушул жылдын аягына чейин мамлекет ун комбинаттары үчүн данды алып келүү жана кайра иштетүү боюнча жеңилдиктерди берген. Башкача айтканда, кошумча салык алган эмес. Жаңы жылдан баштап салык ала башташса, бир канча азык-түлүктөрдүн баасы өсүшү күтүлүүдө. Кыргызстанда 2022 жылдын алгачкы 8 айында азык-түлүктөрдүн баасы бир канча эсеге көтөрүлгөн. Алардын ичинен турмуш тиричиликке зарыл болгон кумшекер 41%га, un 25%га, мөмө жемиш 20%, сүт азыктары 16%га кымбаттаган. Жашоочулар ай сайын азык-түлүктүн баасы өсүп жатканын айтып, дагы 15%га көтөрүлсө элге кыйын болуп калат дешет. Айрымдары азыркы бийлик айлык пенсияны көтөргөнү менен бааларды, салыктарды көбөйткөнүн сынгалышты. Өкмөт мындай улуттат да, пенсияны көбөйттүк деп эле бааны көтөрүп коюп атат. Эч мындай айырма жок болуп атат. Бул жагында эсеп кысап кылыш керек. Мисалы, мен 4000 пенсия алам. Карапайым эл үчүн да кыйын да. Баягы бейбечараларга кыйын болуп атат да. Алды жеп атат, аркасы жебей эле кыйынчылык менен эле жашоо болуп атат. Жылдан жылга да күндөн күнгө баа өсүп атат. Азман жогоруда отургандар карап коюш керек да элдин. Туурабы, жөнөкөй адамдар кыйын болуп атат. Берген пособиясы 1000 сом. Жөнөкөй жарандарга кымбат болот да. Таасирин тийгизет эми албетте. Бардык тамак ашыбыз унга байланыштуу болгон себебинен кыйын болот. Экономист Мирлан Убайдуллаев мамлекеттик сатып алуу программаларын күчөтүү керек дейт. Ошондо баа өспөй, элге да, өкмөттүн өзүнө да пайда болмок деген ойдо. Мамлекеттик сатып алуу программасын күчөтүш керек, аны жолго салыш керек. Мына ушундай кырдаалдарда ошол айрыкча азык-түлүк боюнча кандайдыр бир көйгөйлөр жаралганда, мамлекет өзүнүн ошол запасындагыны ички рынокко алып чыгып, мындай образды түрдө айтканда чачат. Бааны түшүрүш үчүн, ал мейли азык-түлүк маселеси болсун, мейли ал валюта маселеси, баягы бир курс төмөндөп атканда, ошондой мамлекеттик сатып алуу иш-чараларын күчөтө турган болсо, мамлекет бүгүнкү күндү эмес, алдын ала ошол 5 жыл, 10 жылдык туура саясатын жолго коюп алат. Un өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Рустам Жунушов бүгүнкү күндө un комбинаттарындагы дандын жана ундун сапасы азайганын, буга байланыштуу абал оор экенин билдирген. Ундун кымбатташы нандын наркына да таасир берерин айтып, баасы 20%га өсөөрүн кошумчалаган. Эске салсак, жакында эле Айыл чарба министрлигинин башчысы Аскарбек Жаныбеков Кыргызстанда азык-түлүк жетиштүү экенин, негизги азык-түлүк менен камсыз кылууда маселе жаралбайт деп ишендирген эле. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап, Ош шаары.